Пола кырсыкка кабыл элек кесе. Ал тез чуркаган күлүк эле. 2000-жылы 3 саатка жетпеген убакытта марафондо чуркап өткөн. 2001-жылы май айында триатлон боюнча велосипед машыгуусунда анын жашоосу бир заматта өзгөрдү. 2001 майдын аягында көз айнеги жок карыя мени сүзүп кеткен. Натыйжада белим сынган. 11-12 омурткам чыгып, жүрүнүмө доо кетип, өмүр бою шал болуп калдым. Кырсыктан кийин эсиме тез келдим. Жолдун четинде жатыптырмын. Өтө чоң кырсык болгон. Ошондон баштап абалыма моюн сунуп, көнүүгө аргасыз болдум. Кырсыктын оор кесепетине карабай, Пола Лондон метрополитен полициясында ишин улантып, терроризм менен күрөшкөн детектив-инспектор даражасына жеткен. 2005-жылы Ага Британ империясынын ордени ыйгарылды. Анын спортко болгон кызыгуусу артып, коляска менен майыптар марафонуна катышып жүрдү. Эми ал алдыга дагы бир чоң максат койду. How cold is it, Paula? Пола 6 кишилик эстафета командасынын курамында Ла-Маншты гидрокостюму жок сүзүп өтүп, шал экенине карабай каналды сүзүп өткөн биринчи айым болот. Ал 20 жыл мурун кырсыктан кийин ага жардам берген Aspire кайрымдуулук фондуна каражат чогултууда. Суудан сүзүп өтүү даярдыкка караганда жеңилирээк болот деп үмүттөнөм. Анткени даярдануу оор болду. 2 жума мурун биз 90 мүнөт сүзүп, 60 мүнөт суудан чыгып эс алып, кайра 60 мүнөт сүзүп жаттык. Суунун температурасы 16 градустан төмөн болушу керек. Ал эми гидрокостюм кийүүгө болбойт. Сууда сүзүүчү костюм, топу жана көз айнек эле алууга уруксат. Командабыз укмуш 6 айымдан турат. Сууда сүзөрдөн мурун кайсы тартипте чыгаарыбызды айтып коюшубуз керек. Анан кезектешип ар бирибиз 1 сааттан сүзөбүз. 1 саат бүткөндө ышкырык угулат. Суудан чыга электе кийинки суучул сууга секирет. Мындай эстафеталарды көрүп эле жүрсөңүз керек. Кийинки суучул даяр турушу керек. Ошентип кайыкта 5 саат жүрөсүң. Ооруп жаман сезип калышың ыктымал. Керек болсо кезегиң келип калды деп түн ортосунда ойго түшү мүмкүн. Ошондуктан качан болбосун даяр туруу зарыл. Албетте абдан оор болушу мүмкүн. Бирок максат коюп алсаң, бардык нерсени жеңсе болот. Пола жакында шериги Арчи жана Коккапу деген ити менен үйүнө барып, жакындары менен учурашып келди. Алар Поланын чечкиндүүлүгүнө суктанышты. Ал эч качан эч нерседен баш тартпайт. Кандай иш кылбасын, аны мыкты аткарат. Каналды сүзүп өтүү максатына кандай карайсыз? Укмуш дейм. Мен деңизге түшпөйт болчумун, бирок анын каналды сүзүп өтөм дегени чыны менен мактоого татыктуу. Жашоосун түп тамырынан өзгөрткөн кырсыктан 20 жыл өткөндөн кийин эч тайманбай, Пола Доверден чыгып, Ла-Манш аркылуу 22 миля аралыкты гидрокостюму жок сүзүп өтөт.